Kurmandık çalуу туғандар кимге важип? Бул важип ибадат. Kurmandık çalуу кандай ибадат экен? Важип ибадат. Туғандар, важип ибадат бул. Жөнөкөй эле эмес бул. О, башка убакта койсо өтө элек го? Жок, ал андай важип эмес эле ал ибадат. Ал садака катары кетет эле. Бул важип. Важип мен бизде Ханафи мазхабта важип. Башка мазхабтарда сүннет деген жери бар. Бизде Ханафи мазхабта важиптиги, Алла азыр далилдерди беребиз, айтабыз Кудай кааласа. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимдин мүмкүнчүлүгү болуп туруп курмандык чалууга, ошентип да мүмкүнчүлүгү болуп туруп, акчасы жетип туруп курмандык чалбай койсо, биздин айт намаз окуган жерге келбесин деди да. Деди? Келбесин деди, карай. Бул кандай деген нерсе? Ошентип биз билип алайлы бул. Бул канчалык маанилүү экенин билип алайлы бул. Бул ибадат. Ахирет курула турган, Алла разы боло турган ибадат. Күнөөлөр кечириле турган ибадат. Фарыз менен важиптинчи амалда эч кандай айырмасы жок. Аткарылган амалда айырмасы жок. Эйтикат деп коет, ишенимде айырмасы бар. Важипти каккан кафир болбойт, фарызды каккан кафир болот. Атак амалы бирдей. Эйтикат ишенимде бөлөк айырмасы бар. Бирок амалда айырма жок. А сүннет болсо, бир топ эле төмөн болот, важиптенчи. Демек Ханафи мазхабта, биздин мазхабта мүмкүнчүлүгү бар. Кимге? Биринчи мусулман болсун. Акылы болсун. Балагатка толгон болсун. Мусафир болбосун. Муким деп коет үйдө отурганы. Байлыгы болсун. Канча? 85 грамм алтынга жеткен. Ал бүгүнкү күнү 280.500 сом деп чыгарган. 280.500 сом. Ушул наличи болсун, же болбосо товар оборотуңузда ушунча болсун, же болбосо алтын күмүшүңүз ушунчалыкка жетсин. Ушул өзүңүздүн негизги кажетиңизден, хажаты аслия, үй, машине, анда үйдө керектүү нерселер, ушулардан сырткары. Кимде ушунча болсо, болду, ага курмандык чалуу милдеттүү болуп калат. Милдеттүү болуп калат. Мусафир болсо, ага милдеттүү эмес. Мусафир болсо, ага милдеттүү эмес. Өзүнүн атынан гана. Демек тугандар, курмандык чалуу бул ибадат экенин унутпайлы. Ибадат экенин унутпайлы. Кимдер чалыш керек? Аны дагы айтып койдук. Кимдики азыркындай нисапка жетпесе, ага курмандык чалуу важип болбойт. Ал эч кандай күнөөкөр болбойт. Жетсе курмандык чалбаса, күнөөкөр болот ал. Ошон үчүн иншалла бул күндү даңазалоо дагы, бул майрамдык маанайда өткөрүү, ибадатта өткөрүү, курсанчылыкта өткөрүү. Алхамдулилlah, Алла субханаху ва тааlanын эң улуу күндөрүнүн алдында турабыз. Алла таалам баарыбызды жеткире көрсүн, амандык менен, курсанчылык, ынтымак менен.